Бул фермада бир эле саануй суткасына 40 литр сүт берет. Анын сыры малды туура тамактандырууда турат. Жайка эл аралык кызматташтыгы Япониялык уюму кошумча тамактандырууда мал үчүн силос берүү пайдалуу экендигин белгилөөдө. Бул ири мүйүздүү мал үчүн тоют даярдоодогу жөнөкөй жана натыйжалуу ыкма. Анда жашыл чөп куура электе ага жараксыз чөптү аралаштыруу менен даярдалат. Кандай тоют даярдаш керек? Ошол тоюттун сапаты кандай болуш керек? Технологиясы кандай сакталыш керек? Кандай убакытта берилсе, кандай жазалган убакыт берилсе ошондо малдын оор башы үчүн бүт бардыгы айтып, сүттүн көлөмү көп болуш үчүн мына мондай рациондо бергиле, мындай рациондо бергиле деп бүт баарын бизге консультация кылып турат ошолор. Силос даярдоодо чөп чарларды тамыры менен капуста, картошка, жүгөрү жана бир канча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрлөрү кошулат. Алгач тоют даярдоодо натыйжалуу болушу үчүн баарын аралаштырып, кийин полиэтилен пакет менен жаап коюлат. Биз ири мүйүздүү мал үчүн кошумча тамактандыруу үчүн силосты сунуштайбыз. Ал ар түрдүү айыл чарба өсүмдүктөрүнөн даярдалат. Бүгүн бул жерде жүгөрү менен жасалууда. Керектүү делген чөп жардын баары даяр болгон соң чогултуп туруп, туш тарабын полиэтилен клеенкасы менен чийки затка аба өтпөгүдөй кылып бекитебиз. Эч кандай химиялык заттын аралашмасы кошулбайт. Анан бир канча убакыттан кийин аны малга бере баштасак болот. Албетте бүгүнкү күндө бардык фермерлерде жашылчалардын калдыгын сактаганга шарт жок, бирок жыйынтыгы жемиштүү болорун биле беришпейт. Масайоши Накатани үй шартында деле тамак ашка колдонуучу жашылчалардын калдыктарын ыргытып жибербей кайра иштетип, мал үчүн керектүү тоют даярдап алса болорун сунуштайт. 400 литр сууга 50 килограмм карбамид кошуп, аны күрөктүн жардамы менен кылдат аралаштыруу керек. Андан кийин чөпкө аралашманы чачып баштаса болот. Ал эми чөптү үймөк кылып чогултуу керек. Анткени үстүнөн жабылган клеенкага суу топтолуп калбашы шарт. Өтө кылдаттык менен жабуу зарыл. Ошондо гана тоют өзүнүн формасына келип, мал жандыктары үчүн жагымдуу пайдалуу жем болот. Долбордун максаты ИАЭП талабына ылайык сүт өндүрүшүн жогорулатуу. Ошондой эле Жайканын дагы бир долбоору айыл чарбасына багытталууда. Агенттик балыкчы шаарына алыс эмес жайдан бош жаткан талааны өздөштүрүүнү пландашкан. Көчөттөрдү биз азыр көбөйтүү иштерин жаңы баштап жүргүзүп атабыз. Кудай буюрса бир 18-19 жылдары ушактан биякта көчөтканадан чыккан көчөттөрдү биз ушу жергиликтүү элдерге жана ижарачыларыбызга арзан жеткиликтүү баада сатууга жардам кылабыз да. Бул жайда балыкчынын күчтүү шамалына туруштук берүү керек. Андыктан питомник бассейн сыяктуу болуп, жер 1,5 метр тереңдикте казылып даярдалган. Мында көчөттөргө климаттын өзгөрүүсү, шамал таасир эте албайт. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жайда питомник 1,5 метр тереңдикте жасалып, ал шамалдан калкалоого ылайыкташкан. Жыйынтыгында көчөттөр тоскоолдуксуз өсүп, дарактардын уругу учуп кетпейт. А эгер аба ырайы ачык болсо, питомниктин чатырын ачып койсо болот. Биз өстүрүүнүн жергиликтүү же кошуналардын ыкмасын колдонуудабыз. Япондордун усулу болсо кымбат болуп кетет. Питомникте бүгүнкү күндө алма, өрүк, гиляс жана чычырканактын көчөттөрү өстүрүлүүдө. Учурда аймакта жана Жетөгүз районундагы базада дарактарды карлик жана жарым карлик кылып кыйыштырууда. Шекер Сатыбалдиева, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.